Учур маселеси программасынын кезектеги чыгарылышы менен студияда Каныкей Бозгунова, саламатсызбы. Бүгүн дагы биз коомдо дайыма актуалдуу болуп келе жаткан маселени козгойлуу деп атабыз. Тилекке каршы акыркы учурда өз баласына зордук, зомбулук көрсөткөн, өз балдарын таштап кеткен ата-энелер көп кездешип атат. Буга эмгек миграциясынын өсүүсү дагы бир четинен себеп болуп аткандыгы маалым. Өкүнүчтүүсү мындай окуялар азыркы учурда коомдо таң калтырбай, анан коркутпай калган бир сезим калтырат да. Дал ушул балдардын укугу, ата-энелердин жоопкерчилиги деген теманын тегерегинде бүгүн студиябыздын меймандары менен талкуу курмакчыбыз. Биз менен болуп туруңуз. Студиябыздын меймандарын тааныштырайын. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева, Муттакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Нуржан Адылова, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин балдарга жана үй бүлөгө кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Тодогелдиев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач ыраазычылык билдирем убактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Алгач сөздү Камила айым сизден баштасак, өткөн аптада барыбызга маалым 2 жаштагы кызын сабап, видеого тартып, аны жолдошуна жөнөтүп, анан ушул окуянын айынан камакка алынган келин тууралуу бардыгыбыздын маалыматыбыз бар. Эми бул жерде коомдо ар кандай пикир жаралып атат, бири энени күнөөлөп атат, бири анын жолдошун күнөөлөп атат, камакка алынышын дагы сынга алгандар бар. Ушул окуя боюнча эмне пикир айтат элеңиз? Анткени бүгүнкү эфирди уюштурууга дагы ушул окуя себеп болуп атат. Сиз парламентте да көтөрдүңүз бул маселени. Арбаңыздар, албетте мен өткөн жума парламентте көтөрдүм бул маселени. Чынында бул маселе коомдо чоң резонанс жаратты да. Бул бир эле көрүнүш эмес, буга окшогон көрүнүштөр ого эле көп болуш керек. Бирок муну бул ошол коомчулукка жарыяланып калган. Анан экинчиден жанагы эми бул маселенин түпкү баягы келип чыгуу түпкү тегин карашыбыз керек да. Проблема кайдан жаралды? Биз үстүртөн эле экинчи, үчүнчү катмардагы маселени эмес, түбүнөн карашыбыз керек. Орууну деле жанагы профилактикалык түбүнөн күрөшкөндөй биз ошо эң негизи эмнеден башталды бул. Мындай бул үй бүлөлүк трагедия. Бул эми албетте бул балдар ортодо азапты чегет. Ата-эненин ортосундагы ушундай бир баягы жоопкерчиликсиз, кайдыгердиктен улам эң негизги келип туруп эле ким запа чегип калат? Зордук, зомбулуктун мындай бир баягы курмандыгы болуп бала да. Бул жерде коомго эртеңки күндө биздин келечегибиз болгон баланын келечеги бул абдан мындай коомчулукта бир коңгуроо кагып, үн кошуп, ошол үй бүлөлүк институттун төгөрөгүндө чоң иштерди жасоо керек экендигин каңкуулап атат да. Бул күчөп баратат. Мен эң ол айтар элем, мында келип туруп эле албетте ошол үй бүлө институтундагы ар кандай могондой бир критерийлер менен, ар кандай бир ошол себептер топтолуп отуруп анан ушундай бир жарылып чыгып трагедияга алып келип атат да. Мына ошол кадам жайдагы маселеде дагы бул албетте жана жолдошу деп атасыз, ал жолдошу деле эмес экен. Бул мындай мыйзамдуу жолдош эмес, бир жарандык эмне деп коебуз, жанагы нике. Бул эми бизде мыйзам жол бербейт. Мында мыйзам жол бербейт. Мыйзам бир эле аял алганга жол берет. Анан бизде ошол жарандык нике деп аябай ушунун артынан көп трагедиялар болуп атат да. Өмүрдүн кыйылуусуна чейин алып келген учурлар болуп атпайбы? Мына бул ошол жаш келин экен, өзүнүн 2 баласы менен ажырашып, анан 3-чү наристеси дагы ошол жарандык никесинен төрөлгөн бала болуп атпайбы? Бул жерде биз биринчи орунга баланын маселесин коюшубуз керек болуп атат. Себеби бала атасы ал баягы өзүнүн үй бүлөсү бар, өзүнүн үй бүлөсү менен, өзүнүн бала чакасы менен жашаган киши. Бала наристе, жанагы наристе енеси менен жашап аткандан кийин, енесин ошол жана жарандык никедеги дейбизби, жаран арыз жазып, ушул мындай бул жерде эми укук коргоо органдарынын дагы биз эми албетте биз аралаша албайбыз бул тергөө ишине, бирок ушул баягы гуманизмди эч ким мындай жокко чыгара элек. Бала атасы жок ас келгенсип, енеси мындай енесинин кароосунда да эмес, бала жалгыз калып калып атпайбы? Мындай тарбияга, билимге дегеле ата-эненин камкордугуна муктаж бала. Ошол бир арыздын негизинде мындай бул келип туруп, бул эч кандай бир бул эл аралык конвенцияларга, бул адам укугунун
бул тебелендисине алып келип отурат, аялды дароо камап салып атат да бул жерде. Мен ошон үчүн парламентте ушу маселени эме кылдым, көтөрдүм. Себеби түпкү келип чыкканы маселелердин бири жанагы жаш келин өзү бул психологиялык, медициналык мындай коргоого, кароого муктаж болуп турган аял экен. Себеби анын биз мына күз айында эле октябрдын аягы эле жана Кадамжайда бир үй бүлөдөн атасын баласын атып кетти деген үй бүлөнүн кызы экен бул. Ошондо атасынан анан инисинен ажырап отурат бул. Бул аял баягы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып аткандыгы көрүнүп эле турат да, жанагы жолдош, жарандык жолдош аркылуу. Себеби айтып атпайбы, мени жолдошум шантаж кылып атат, мындай тигиндей деп атат. Муну албетте тергөө далилдейт, бирок ошол эле учурда мен ошол парламентте дагы кече бул биринчи кезекте ошол бала анан аялдын укугу, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган аялдар деги эле көбөйүп кетти. Ошон үчүн аялдын маселесин көтөрүп чыктым эле, эненин албетте. Анан ошол учурдан пайдаланып айтайын, өкмөт тарабынан дагы ошол вице-премьер Эдил Мырза Байсаловдар булар дароо киришип, ошол аялды ошко алып барып, ошол мындай медициналык кароого алышыптыр. Бир чети мен бул дароо эле мындай реакция жасалды да. Биз азыр эми бул тергөө амалдары жүрө берсин. Биз ага эч ким каршылык жок. Бирок аялды камабай туруп тергесе болот болчу да. Гумандуулук керек. Гумандуулук себеби бала эненин колунда болуп атпайбы. Баланы ойлош керек болчу да. Ошон үчүн биз коомчулуктагы чынында социалдык тармактарды да мен кийин карадым. Ошол туура эмес камалды, туура эмес каматты деген коомчулук жалпы көтөрүлүп эле ошол энени коргоп атат чынындачы. Анан эми бул жерде албетте бул биз мыйзам менен мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин биз мыйзамдын мындай чегине чыкпай жашаганга көнүшүбүз керек да. Анан бизде акыркы кездерде ошол жанагы жарандык мындай никеде эмин деп аялдар дагы ошол мыйзамды караш керек да. Мыйзам жол берилбейт. Анан мен экинчи аялмын, үчүнчү аялмын деп анан ортодо балдар кыйналып атат. Ушул проблема чоң маселе. Ооба. Жамал айым, сиздин пикириңизди уксак, жогоруда айтылгандай эми мыйзамсыз мыйзамдуу никеси болгон эмес, бирок биологиялык атасы болуп атат да, ошого дагы жоопкерчилик каралыш керек деген маселелерди көтөрүп атышат. Сиздин кандай пикирде болдуңуз ушул окуяга? Албетте бул жерде ошол атасы дагы жоопкерчилик болуш керек. Эгерде ал өзүн мусулман деп эсептесе, ал ошол баланын атасы болгондон аны бакканга, караганга ал милдеттүү да. Бирок биз азыр эжекебиз айтып кеткендей, көпчүлүк учурда биз ошол мыйзамды сыйлабай атабыз. Кыргызстандын мыйзамга баш ийбей эле, анан биздин адат ушундай, динибизде ошондой деп, ошондой бир кадамдарга барып атабыз дагы. Анан бул жерде эң биринчиден ошо бала менен аял киши запкы чегип атат да. Бул жерде ал ошол аял кишини камап койгону деле аял катары биздин баарыбыздын жүрөгүбүздү оорутуп атат да. Бирок экинчи жактан ошончолук баласын урганы дагы бул буга психология, психотерапевтик жактан жардам керек экенин көргөзүп атат. Эми бул бир эле көйгөй эмес да, мындайлар өтө көп болуп атат да. Акыркы 3-4 жылда карап көрсөк, интернетте ушул эле көйгөй күнүгө чыгат. Бирөөнү өлтүргөн, сабаган, дагы бирдемке кылган, дөңгөлөк асып койгон деп. Бирок ошол нерсе эмнеге чыгып атат? Аялдар азыр көпчүлүк учурда көйгөйүн айтканды үйрөнүп атышат. Бирок аны биз кантип чечебиз? Албетте бул мыйзамдарга да кошумчалар киргизиш керек. Бир эле аял күнөөлүү эмес да, бул жерде ошол эркек киши дагы күнөөсүн тартыш керек. Анын балдарына эмнеге ошол деңгээлге жеткизди бул аялды? Анан биз ошондой кылып атканда дагы албетте эки тарап тең ойлонуш керек да. Турмушка чыгып атканда, турмуш куруп атканда эмнеге чыгып атам? Мен мыйзамдын астында, Кудайдын астында жооп берем. Мен татыктуумунбу ата эне болгонго? Мен ушул балага татыктуумунбу ата эне болгонго? Ата эне болуш үчүн мен эмне кылышым керек? Менин мыйзам Кыргызстандын астында фазилеттерим кандай? Эмнени мага жүктөйт? Кудайдын астында мага эмне жүктөлүп атат? Мен жооп берем деген бизде мындай атада дагы энеде да жоопкерчилик болбой атат да. Бул бир оюнчук сыяктуу болуп атат. Анан ортодо бала менен бири-биринин мындай мамилесин ошо кички бала аркылуу сабап көргөзүп мен мынтип коем деген бул шантаж болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде биздин үй бүлө куруп аткан дагы мындай бир өтө жоопкерчилик менен мамиле кылышыбыз керек да. Анан бул жерде дагы мыйзамдуулукту көргөзүп, мындай бир өзүнүн, мен ойлойм, бир тергөө иши, бир өзүнүн жолун ыкмасын көргөзөт да. Бирок
бирок ошол мамлекет ошол светтик жагын мен ойлойм өзгөчө көңүл буруп ошо мыйзам иштегенге бардык кадамдарга биз азыр катуу киргизбесек мындай нерсе күнүгө болот. Бакыт мырза, жана айтылып аткан ошол сабалган баладан сырткары дагы 2 баласы бар экен, ал келиндин. Ошо балдардан сиздер кабар алып атасыздарбы бүгүнкү күндө? Абалы кандай, аларга кандай жардамдар берилип атат? Негизи эле өзүңүздөр билгендей эле башында эле баягы үй бүлөдө балага зордук зомбулук көрсөтүлгөндө сөзсүз түрдө ошол бала ошол баягы чөйрөдөн сөзсүз түрдө алыныш керек. Алынуунун бирден бири кесепети же болбосо ошол зордук зомбулук көрсөткөн адамды ошол үй бүлөдөн алып чыгыш керек, же болбосо ошо балдарды алыш керек деген. Бирок бүгүнкү күндө ошо энеси менен жалгыз жашагандыктан бул балдардын баарын социалдык тармакка да чыккан ошол райондогу баягы балдар үйүнө алып барылган. Балдар үйүнө алып баргандан кийин бул толук мамлекеттик карамына өткөн. Толук мамлекеттин карамында бул балдарга атайын жекече иштөө боюнча план өткөзүлүп, планга ылайык ошол балдар центрде жашаса да ошол жакта сөзсүз түрдө буларга медициналык, психологиялык, ошондо учурда юридикалык кандайдыр бир жардамдар көрсөтүлөт. Бирок ошондой жардамдар көрсөтүлүп атканда да бала мектепке барган жашында курактагы балдар болсо мектебин мындай калтырбастан уланып кетишет да. Ошол себептен бүгүнкү күндө социалдык тармак биздин социалдык кызматкерлер ошол пландын негизинде иш алып барат. Бирок ошол эле учурда кайда бул балдарды ошо мекемеге калтырып койбостон туугандары же болбосо жакын баягы тайне таятасы же ошо болсо ошо адамдарга кайда мыйзамдуу өкүл кылып даярдап кайда берүү боюнча тийиштүү иштерде жүрүп жатат. Эми азыркы учурда ошол процесстин баары бүткөндөн кийин кайда ошол адамдарга баягы мыйзамдуу өкүл кылып даярдап кайда колуна тарбиялоого берилет. Нуржан айым, эми бул окуя боюнча баягы тергөө кызыкчылыгына байланыштуу кене маалымат бере албайм деп атасыз, бирок жалпы ошол балдардын зордук зомбулугуна байланыштуу бүгүнкү күндө статистика кандай иштерди алып барып атасыздар, ушу тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү күндө Ички ishler министрлигинин бирден бир приоритети багыты бул балдар арасында кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзүү. Бир жылдын жыйынтыгына токтолуп кетсем, албетте бизде абдан жакшы көрүнүштүү деп айта албайм, себеп дегенде балдардын үстүнө жасалган кылмыштар өсүүдө. Ошол эле учурда эгерде талдап келе турган болсок, бул 100%тин бир 70% бул эне ата жагынан, туугандар жагынан жасалган зордук зомбулуктар болот. Жакын адамдар, жакын адамдардан. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына биз коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери бүгүнкү күндө укук ченемдик актыларга таянуу жана өзүбүздүн функционалдык милдетке таянуу жерлерде байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүбүз. Азыр айтып атпайбызбы мына көп эле балдар сабалып атат деп, бул эмненин кесепети деп. Айрым учурда биз дагы баягы анализ кылып статистика жүргүзгөндө көп байкоодубуз, бул эне атанын бала менен баарлаштыгы жок себебинен дагы көптөгөн учурда ушундай терс факторлор болуп атат деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол эле учурда мына айрым учурларда эне ата баланы сабаганда же болбосо жанагындай эртең экиге туруп турмуш куруп кеткен кыздардын дагы кесепети бул ошо үйдөн баягы үй бүлөлүк баалуулук жок, кандайдыр бир кеңеш кепчигин баягы энеси кызына, баласы атасына айткан учурларда жок болуп атат, ошол көрүнүштөрдө жок. Даяр эмес турмушка чыгып. Даяр эмес, анан турмушка чыгып кеткенден кийин жана ажырашуу факторлор ошол учурда эле жана бир эмес 2-3 үй бүлө куруу факторлору да болуп атат да. Биз 2022 жылдын жыйынтыгында 102 жолугушууларды уюштурдук. Бул жерлердеги ар бир райондук ички иштер бөлүмү менен баягы жергиликтүү бийликтер менен ошол жерде да байма-бай түшүндүрүү иштери жүрүп атабыз. Албетте бул биздин баягы көйгөй жараткан, топтош бурушкан балдардын алдын алуу багытында эртең экиге турган кыздарга дагы ошо түшүндүрүү иштерин ошол эле учурда балдардын кылмыштуулугу жана зомбулукка кабыл алып тургандар боюнча жумуш жүргүзүүбүз. Камил айым, мына Нуржан айым айтып атпайбы, балдарга жасалган зордук зомбулуктун 70% ушу жакын адамдар тарабынан жасалып атат депчи. Бул эмнеден кабар берет? Жогоруда Жамал айым айткандай, чындап баягы айымдар, аялдар өзүнүн укугун билип, ошол нерсени мындай укук коргоо органдарына кайрылып, же болбосо балдар өзүнүн укугун, балдардын укугун коргоо багытында мындай иштерден улам ушундай статистика болуп атабы же чындап эле бизде мындай бул ойлондура турган маселе да, үй бүлө институту жөнүндө кеп бар бул жерде. Ата-энелердин жоопкерчилиги боюнча. Албетте, бул эми жана мен сөзүмдү айттым, ар тараптуу карашыбыз керек депти. Чынында эми бул жерде эми үй бүлөнүн мындай баягы биз улуттук өзүбүздүн маданий улуттук баалуулуктарыбыз, улуттук салттарыбыз бул өтө зор мааниге ээ.
Анан биз тарыхыбызды дайыма мындай тутуп жашаган элбиз, кыргыз эли. Бизде эң биринчи үйдүн куту болгон аял кишиде негизги роль. Ушул жерден маселе жаралат да. Көбүнчөсүн жанагы сиздер айтып өттүңүз, туура эрте турмушка чыгуу. Турмушка даярбы? Үй бүлөдө баланы эне тарбиялайт. Билим берүү, тарбия жагынан жана билим берүү мыйзамынын 27-чи беренесинде да бажырайып жазылып турат. Ата-эне жоопкерчиликтүү баланы окутууга, жалпы орто билимди берүүгө, тарбияны нукура өзүнүн тиги улуттук тарбияны берүүгө милдеттүү. Бул милдетин унутуп калып атпайбы көпчүлүк учурда. Анан ошол бул эми баягы мындай цепная реакция сыяктуу да, жанагы бала үйдөн мисалы кыз бала тарбияны белгилүү деңгээлде тарбияны албай калып отуруп, эртеңки күнү өзү эне болууга даярбы? Мына ушул жерден маселе жаралат. Ал баланы өзү бала болуп туруп, балага тарбия берүүгө даяр эмес болсо, ал кандай тарбияны берет? Бул жерде тарбия, билим керек. Анан ушул жерден башталат да маселенин баарычы. Баягы балага татыктуу тарбияны бере албайт. Анан ошол эле учурда үй бүлө курууга, тиги жанагы барган жеринде ошол кайын журтуна ошо эл менен эл болуп, журт менен журт болуп кеткенге буга чоң эмгек керек да. Ошого даярдыгы жок барып алып, анан ажырашуулар көбөйүп атат. Мына ажырашуунун статистиканы карасаң дагы бул төбө чачтык турат. Ажырашуу абдан көп. Бүгүн үйлөндү, ата-эне бүт өмүр бою баягы ата-эненин билде деген деп тапкан туткан той менен алат, 2 ай 3 айдан кийин ажырашуулар статистика бул көрсөтүп атпайбы? Анан сөзсүз түрдө жанагы ата-эненин мээримине, сүйүүсүнө муктаж болгон бала ошодон дароо ажырайт. Эненин гана кароосунда болуп калат. Көпчүлүк статистикалык маалыматтарда баланы жоопкерчиликтен качып таштап койгон ким? Аталар болуп атпайбы? Мен өткөндө ошон үчүн парламентте да айттым да, күкүк аталар көбөйүп кетти. Балдарын таштап коюп эле жана биологический ата эле бол деген аты бар да. Анан жанагы алименттерден, мына сиз жакшы билесиздер, укук органдары. Алименттен качып сыртка чыгып кетип аткандар бар. Өмүр бою төлөбөй жүргөндөр бар. Анын артынан кууп же али мыйзамдар бар. Мыйзамда соттун чечимдерин алып алимент төлөнсүн, жоопкерчиликке тартылсын деген мындай соттун чечимин көтөрүп жүргөн биздин аялзатыбыз канча бүгүнкү күнү. Жалгыз өзү карайт баланы. Анан жанагы баланы багууда эми албетте баланы тарбиялоодо, өстүрүүдө бул баягы жалгыз бой эне психологиялык, бул психологиялык жактан абдан мындай тоскоолдуктарга жабыркайт булар, психикасы жабыркайт. Анан ошодон улам жанагындай анан балдарды чынында эң жакындары ушул маселелердин төгөрөгүндө анан эң жакындарынан запкы жеп калган учурлар болуп атпайбы? Тиги жана сиз айткан статистика ошодон улам келип чыгат да. Баягы толук кандуу үй бүлө жок, мындай бир ыңгайлуу шарт жок. Баланы тарбиялоого баланын жоопкерчилиги бул өтө чоң жоопкерчилик да. Баланы багыш үчүн аялдар сыртка чыгып кеткен учурлар бар. Ошон үчүн кээде мен эми жалаң эле эркектер эмес, аялдарды эле азыр мурда болгон эмес, эч качан эне баласын таштаган эмес. Азыркы учурда статистикаларды энелер да таштап койгон учурлар мындай жок эмес болуп атат да. Бул албетте бул эле эми мыйзам үй бүлөлүк балдар кодекси, тигиси үй бүлө кодекстеринде сонун эле мыйзамдар, сонун мыйзамдар бар. Жетиштүү мыйзамдар бар. Биз болгону мына азыр эми жана зордук зомбулук боюнча мыйзам экинчи окууга келди. Эми алда аябай талкуу жаратат, себеби бул эл аралык мындай конвенцияга ылайыктап жазылып аткан мыйзамдар эми бизде баягы менталитет, тиги биздин салтыбыз эле деген коомдук талкуудагы, анан парламентте да талкуу жаратат бул. Баягы чаракорлук, административдик мындай чара колдонулсун, жазага тартылсын деген жерлери бар. Күйөөсү менен аялы мындай бул мыйзамдар толук кандуу эле бар бизде. Болгону бизде азыр эң чоң көйгөй ошол үй бүлө институтун биз кайрадан бир карап чыгып, бир мындай бир коомдук илгери болчу эмес беле? Бир айылда эл эмне дейт деген эле бир айылды бир аксакал башкарып койгон учурлар болгон. Ажырашуу деген бул трагедия болгон, бул өтө чоң. Анан эми азыр эми албетте биз баягы заманбап 21-чи кылымдабыз, дүйнө ааламдашуу доорунда жашап аткандан кийин бул эми жаштардын деле дегеле адамзаттын мындай психологиясы, дегеле жашоо образы өзгөрө деген. Бул тынымсыз өсүп турат, тынымсыз өзгөрүп турат. Ошол биз эми азыр чынында бир мындай бир туңгуюкта үй бүлө институту туңгуюкта турган мезгилде экенибизди биз танбашыбыз керек да. Туура. Жамал айым, өткөндө ушул айтылып аткан жанагы зордук зомбулук боюнча мыйзам талкууланып атканда айтылды окшойт, ушул үй бүлөсүнө жоопкерчиликсиз
мырзаларды, эркектерди бир чара көрүү боюнча. Чында ушундай нерселер керек болуп атабы ушундай кадамдар? Мен ойлойм, азыр керек болуп атат да. Эжекебиз айткандай, ушул укук бизде эркектер аябай көбөйүп кетти акыркы 30 жылда. Эч бир жоопкерчилиги жок болуп атат да. Балдары калат эне менен, анан ал апасы дагы балдарын тайнесине калтырат. Анан ички тышкы миграция болуп, балдарды чоң ата, чоң апасы, тайне таятасы багып атат. Эми чал кемпир эмне кыла алат? Алар тарбия бербей эле ошол курсагы ток болсо, алар менен сүйлөшкөнгө, алар менен психологиялык жактан иш алып барганга адам жок болуп атат. Анан көпчүлүк учурда биз аны мектепке жүктөгүбүз келет, мектеп окутсун деп. Мектеп 40 бала болсо, көп болсо ар бир балага 2 мүнөттөн көңүл бурат, сабагын текшерет. Бирок алар менен ошол 18 саат бою тарбия иштерин жүргүзө турган же атасы жок болуп атат, же энеси жок болуп атат да бизде Кыргызстанда. Бул өтө чоң көйгөй болуп атат. Ошон үчүн азыр ошол 12 мыйзамга кошумча алымча кирип атат зордук зомбулук боюнча. Мен ойлойм, бул азыркы учурда замандын талабы болуп атат. Анткени биз ошол аялдар уюму болгондуктан бүт эле аялдар келет да. Күйөөм таштап кетти, экинчи аял алып алды, үчүнчү аял алып алды, кызымды зордуктады, таятасы мени деген күнүгө ушул көйгөй. Мен таң калам, биз айван болуп баратабызбы депчи. Эми ошол кылган кылмыштарын көрсөң таң каласың да, адам кылчу нерсе эмес. Бул динине да карабастан, бул жөн эле адамдык сыпатка жатпай аткан нерсе болуп атат да. Экинчи тарабын карасак, аялдардын баары эле укмуш эле апапак эмес. Аларды эле суроо бергин келет да, эмнеге окубайсың өзүңдү өстүрүп, эмнеге сен күйөөгө тийгенге аракет кыласың, эмнеге балаңа тарбия бербейсиң, өзүңдүн деңгээлиңди өстүрбөйсүң, эмнеге балдарың эмнеге иштебейсиң, эмнеге аракет кылбайсың деген суроолорду берсең, ал аял дагы айтат, мен күйөөгө тийип алсам, мен күйөөм багат деп ойлоп атам. Мен айттым, сен күйөө бакпайт сени. 30 жыл мени карап көрсөң, жок андай нерсечи. Анан бул жерде дагы эки жак менен тең биз аябай иштешибиз керек да. Ошол үй бүлөлүк институтту мүмкүн биз кайра жандандырышыбыз керек. Бизде 90-жылдары аябай сонун ошондой женсовет комитеттер күчтүү болчу да. Биз ошол убакта аны баалабаптырбыз. Ошол аялдар барбы, бул жакта аялдар иштегенби деп. Мисалы Тажикстан, Өзбекстанды карасаңыздар, бүт аялдар комитеттер бар. Азыр мисалы үчүн мамлекетти караса гендерлик маселе дейсиз, аякта деле аял жок болуп атат. Бир аким аял жок, бир губернатор аял жок, бир мэр аял жок. Мисалы да, бир эки эле министрибиз бар экен. Эмнеге министр МВД аял болбойт, эмнеге ГКМ аял болбойт, эмнеге прокуратурага аялдар келбейт да? Мисалы, алар социалдык маселелерди көтөрмөк да. Мүмкүн биз ошондой бир реформа кылганга дайын болушубуз керек да. Анткени бул жерде мен ойлойм, ошол мыйзамдарды кылгандан кийин дагы биз ошол мыйзамдарды иштетип, ошол гендерлик саясат реформаларды кылып, ошол мындай бир чечим ала турган жактарга дагы биз айымдарды аралаштырышыбыз керек. Бизде көбүнесе ошол нерсе депутат аялдарга жүктөлүп калат, социалдык маселелерди, ошол мыйзамдарды кароо, ошол багытта иштөө боюнча эми көп жылдардан бери эле билебиз, биз депутат аялдар иш алып барып жүргөн. Бакыт мырза, мына жогоруда айтылып атпайбы, үй бүлө институту жөнүндө сөз бар. Бул жерде биз улуттук идеология, мамлекеттик идеология керек деп атабыз. Негизи эле ошол үй бүлө институтун бекемдөө багытында ошол ата энелердин жоопкерчилиги мына мыйзамдар бар, жакшы жазылган деп атабыз. Ошол багытта сиздер кандай иш алып барасыздар? Бизде мындай мамлекеттик саясат барбы ушул багытта? Сиздерде мындай атайын программа же концепция иштейби? Негизи эле бул боюнча баягы гендердик маселе боюнда баягы экиге бөлүнөбүз. Бияктан бөлүнүп кетет негизи эле, бөлүнбөйсө бөлүнүп кетет. Анан көп учурда гендердик маселе дегенде эле гендердик маселе көп учурда эле аял тараптын ошонун кандайдыр бир маселесин карап эле көтөрүп көп учурда ошол болуп калат. Бирок гендердик теңдик бүгүнкү күндө эркек менен аялдын ортосундагы бар теңдик да. Эми ошол эле учурда үй бүлө жөнүндө мыйзам. Үй бүлө жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө ата энен, эркек менен аял кишинин укугу бирдей жазылган. Бирок ошо бирдей укук негизинде бүгүнкү күндө укуктун көптүгүнүн баары аял кишиге жүктөлүп калат. Себеби дегенде кандайдыр бир баягы ажырашуу, үй бүлөдө эки ажырашуу процесси болгондо баягы баланын ким менен бүгүнкү күндө калат дегенде көп учурда бүгүнкү күндө энеси менен калат. Энеси менен калгандан кийин анан экинчи учурда жана эле маселе көтөрүлгөндөй эле баягы эмеге келген кезде алимент төлөө деген убакытка келген кезде анан эркек киши алименттин төлөөндүн бирден бир кесепети бул мен кайда алам деп баягы сот аркылуу эле талаша баштайт да. Бул сот аркылуу алам деп талашканда бул өзүнө отговорка да. Мен алган атам. Алсам эле наоборот мен ошол өзүмдүн мурунку келинчегимен кайда мен алимент өндүрөм тескеринче деген ой менен чыгат да. Бирок бүгүнкү күндө мыйзамдардын баары жазылган менен баягы аткара келгенде ошол эки тараптагы адамдын ортосундагы
аткаруучу жоопкерчилиги жарандардын жоопкерчилиги жарандардын же ата эненин жоопкерчилиги өтө эме болуп кеткен да, төмөн болуп кеткен. Себеби дегенде көп учурда эле мен мынтип койсом мындай болот экен, мынтип койсом мындай болуп экен деп калат. Эми бирок ошого карабастан министрлик тарабынан ошо атайын балдарды коргоо боюнча, ушул зордук зомбулук боюнча коргоо боюнча атайын мамлекеттик программасын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө мамлекеттик программа 2023-26 жылга багытталган. Ошонун негизинде ошо тиешелүү мамлекеттик органдын баары бүгүнкү күндө ошо балдардын именно ошо зордук зомбулукка кандай багытта иш алып барыш керек боюнча жазылып чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын кароосунда турат. Жакын арада бекитилип чыкса, бул боюнча толук иш алып барылат деген үмүттөмүн. Андан тышкары ошо бүгүнкү күндө министрлик баягы балдардын укугун коргоо боюнча атайын ыйгарым укуктуу орган болгондуктан бүгүнкү күндө эненин, ата эненин же болбосо ошо баланын негизи эле баягы адеп, ахлак, ошол эле учурдагы бүгүнкү күндө ата эненин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Ошол эле учурда атанын өзүнүн жоопкерчилиги кандай болуш керек? Анан эненин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Ошол эле учурда бүгүнкү күндө биз балдардын укугу деп атабыз. Балдардын укугу да канчалык биздин өзүбүздүн баягы мындай традициябызга канчалык туура келиш керек да. Ошо боюнча өзүбүз атайын баягы министрлик 2023 жылга план коюп, атайын тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча бүгүнкү күндө иштерди алып баруу боюнча тиешелүү планында, концепциясында жазып чыккан. Азыр эми бунун өзүнүн процедурасы бар, процедурасына ылайык тиешелүү иштер мындан ары алып барылат. Ошол концепциянын негизинде бүгүнкү күндө ушул учурда баягы ар бир ата эненин жоопкерчилиги канчалык жоопкерчиликтүү болуш керек, ошол жөнүндө каралат. Эми ошол эле учурда бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей эле миграция маселеси деле ата эненин баары миграция чыгып кетет. Же кеткенде көп учурда балдардын баары тууганы, таанышы, тайыне таянды чоң атасынын чоң энесинде калат. Өткөн жылкы эгер салыштыра ала турган болсок, 93 000 бала бүгүнкү күндө ата энеси миграцияда жүргөн балдар табылган. Эми алар болсо бүгүнкү күндө тиешелүү иш алып барат десек, ошо 93 000 баланын ичинен 88 бала бүгүнкү күндө такыр үй бүлөгө тууганчылыгы да жок адамдардан табылган балдар да. Эми бул мындайча айтканда кимге ташталган? Кошунасы же таанышына ташталган. Ошол эле учурда ошо ташталган адам бул балага же эч кимиси болбойт тууганчылык жагынан. Экинчиден бүгүнкү күндө мыйзамда өкүлү да болбойт. Ошол учурда жоопкерчилиги да жок да. Анан кандайдыр бир ошол жана зордук зомбулук болду деп айткан учурда эле айланып келип такалганда бүгүнкү күндө ата эне эле күнөөлүү болуп атат да. Себеби дегенде ата эне өзү балдарын ушинтип баягы чыгып чет өлкөгө чыгып кетип атканда мыйзамды өкүл кылып ошол тууганы болобу, ошол эле кандайдыр бир тааныш болобу, ошону баягы мыйзамды өкүл кылып, мыйзам чегинде даярдап кетпегендиги болуп атат да бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Нуржан айым, негизи ушул мына зордук зомбулук акыркы учурда көбөйүп атат, мына өзүңүз айтып атасыз, жакындар тарабынан көп болуп атат депчи. Биз бул нерсени ушу зордук зомбулуктун көбөйүшүн көбүнчө биздин социалдык, экономикалык абалыбызга байланыштырабыз да, жакырчылык жана башка да. Негизги себептери эмне сиздердин мындай анализ боюнча зордук зомбулуктун? Бул жерде билимсиздикпи же дагы башка факторлор барбы? Азыр эле менен алдындагы айымдар айтып кетти го, мына бүгүнкү күндө бала деген ата эне баланы милдеттүү түрдө өстүрүп өнүктүрүүгө милдеттүү түрдө мыйзам чегинде жооп берет деп. Эгерде ата энеси жок болсо, анда бул мамлекеттик органдар жооп берет деп. Мисалы интернатта өткөн балдарга тарбия таалимди бул уже мамлекет камсыз кылат деп. Анан бүгүнкү учурда айтып кетсек, мына бүгүнкү күндө биздин өкмөттө 17 субъект болсо, ар бир субъект өзүнүн тиешелүү ошо зордук зомбулукка багытталган иштерин алып баруусу зарыл да бүгүнкү күндө. Айрым учурларда мына балдар мектептен кандай бир терс нерсе кабылса же коомдолсо же ошол эле баягы тиешелүү үч эле баягы мамлекеттик органга күнөөнү жүктөйт да, бул милиция, мугалимдер жана социалдык кызматкер иштебейт деп. Бирок мен андан алысыраак болот элем, себеп дегенде бүгүнкү күндө ар бир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы ошо зордук зомбулукту алдын багытында милдеттүү. Бүгүнкү учурда мына биз абдан көп учурларга кабылабыз. Биз участкалык балдар менен иштөө инспекторлору аймактарды тейлейбиз, өзүбүзгө тиешелүү 3000-4000 ге чейинки баягы балдар аймакты тейлейбиз. Ошол жерде
мына көп учурларда эне таба балдарына туура талим тарбия бере албай, аягында бала үйдөн качкан көп учурлар болот. Биздин негизги милдет балдардын укугун сактап, жана тиешелүү мамлекеттик органдар өткөрүп берет. Эгерде баягы эне атасынан калып калса, кароосуз болуп калса, ошол учурда көп ата-эненин баягы мындай бир жакшы эмес көрүнүштөрү бар да. Бул баланы биз тарбиялай албадык, бага албадык, кайка алып кетсең ошол жака алып кеткиле деп. Эми биз алып кете тургандай биз милдеттүү эмес. Биз 3 саатка чейин баягы эне атасын аныктап кармай алабыз, бирок ошол учурда баягы эң өкүнүчтүүсү эне ата туура талим тарбия бере албай, убагында жана жаш өспүрүм күйөө чыгып калды. Баягы бизде жакшы макал бар го, билими жок эне, билими жок бала дегенде. Анан тарбия бере албай, уже эй боло албай калганда уже түртөт да. Силер эмне кылсаңар ошол болот, биз бул баланы бага албайбыз деген көрүнүштөр да жок эмес. Бул андай көрүнүштөр менен да биз бүгүнкү күндө абдан көп кездешебиз. Анан ошол учурда эле биз мына баягы коомдо бардык субъектилерди бирге байланыштыруу, ошол учурда байма-бай иштер жүргүзүү боюнча биз ар бир ата-эне менен баягы участкалык инспектор сүйлөшүүгө, WhatsApp группаларды ачып, мектептерде чогулуштарга чакыруу маселеси көтөрүлүп, ошол учурда дагы көп эне ата мектепке келбейт да. Анан бул ушул бирден бир баягы биздин коомдогу оор маселе, бул эне атанын баарлашпаганы, бирок жана айрым учурлар мигранттын балдары деп атпайсызбы, балдар дагы эми баласын багайын, ошо акча таап, тыйын таап, кийин дейт, бирок ошол эле учурда бул балдарын жанагындай бир кылмыштуулукка же бир кандай бир терс нерсеге түрткөн да болот да. Себеп дегенде булар жөн эле баягы орусча айтканда тупо эле таштап кетет баланы, анан баласы эмне болду, эмне болот, тамак ичип баягы соо келсе эле бала менен көйгөй менен такыр аралашпайт да. Ошон үчүн биз айтат элек, ошо сиздин эфир аркылуу дагы ошо ар бир эне ата балага бир 5-10 мүнөт эмес, 20 мүнөттүк баягы көңүл буруп, анан сүйүүсү тартат, сүйдө өскөн бала бул жакшы мээримдүү бала болот. Анан көп учурда бизде жанагындай бирөөнүн баласын карачы деген маселе абдан көп да. Ошо бирөөнүн баласына теңдеш үчүн баланы биз туура нукта тарбиялап, ошондо анан жемишин туура алышыбыз керек деп ойлойм да. Эми эмне кылабыз деген суроо жаралат да, көптөн бери. Биз айтып атабыз, ушул жана ата-эне үй бүлөнүн жоопкерчилиги деген нерселерди үй бүлө куруу жана даяр болбой атат деп атабыз. Бул нерсени мектептен баштап жогорку окуу жайларында керек болсо атайын предмет катары киргизиш керек деген дагы маселелер көтөрүлүп келет көп жылдардан бери эле. Эмне кылышыбыз керек чындап эле? Эми биз баягы Американы ачышыбыз керек дегенден алыспыз. Бизде жашоонун концепциясы бар. Укуктук базалардын негизинде улуттук анан мындай тарбия, билим берүү стандарттары бар. Бизде бар эле дайын да. Болгону ушул жерде уюштуруу маселеси. Албетте бул жерде биз экиге бөлүп карайбыз. Чынында жана силер айтып атпайсыңар, мунун баары түпкү теги жанагы жакырчылык, жумуссуздук, булар албетте булардын абдан үй бүлө институтунун баягы ажырашууларга таасири зор. Бул негизги эмес да, негизги эмес. Баарынан алып мурда алып караганыбызда дагы бул жерде келип туруп эле бул деги эле жанагы биз кайдыгерликке жол берип. Илгери мына азыр шаардык балдардын тарбиясы, анан айылдык балдардын тарбиясы дейли. Бул региондордо айыл жеринде эми бул айрыкча мындай кимдин баласы экенин дароо эле тааныйт. Ай, баланчанын баласы тиги сабактан сырткары жүргөн болсо эмне сыртта жүрөсүң? Сабак эмне барбадың деп эле ошол улуулардын тарбиясынан эле балдар мындай баягы кынтыгы жок эле мындай тарбиялада көзөмөлдө турчу, коомчулуктун көзөмөлдө абдан коомчулук, чөйрө мындай көзөмөл катуу болчу да. Анан эми бул бизде мамлекетте ар бир бала мыйзамда дагы мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Туурабы? Бул ар бир бала мамлекеттин көзөмөлүндө. Мына азыр министрликтен өкүлү Бакыт мырза айтып атпайбы, жанагы ата-энеси белгисиз эле адамдарга таштап чыгып кетип атат деп. Мына ушул жерде да маселе бар да. Себеби ал үй бүлөнүн сыртка бул эми баягы миграция мыйзамдарынын деги эле миграция маселесин бүт бир системага салышыбыз керек деп атпайбызбы? Бала чыкты, неме ата-эне чыкты, ошол четке барганда ал бүт Кыргызстандын мыйзамдары менен анан ошол башка мамлекетке барганда ошол жерде дагы бүт эрежелер, ал жактын мыйзамдарын билип, ал жактан ошол жанагы баягы Сахаровага кирип чыгып 14 жараныбыз былтыр каза болуп калбады. Ошол дагы биздин мыйзамдардын мындай жетиштүү деңгээлде иштебегендигинен болуп атпайбы? Ошол сыңар эле булар сыртка чыгып аткан учурда канча баласы калып атат? Тийиштүү органдар бүт жанагы ата-эне жөнүндө бизде азыр эми интернеттин заманы, жанагы тиги түндүк аркылуу бүт системалашып эле автоматташтырылып атпайбы? Ошол жерде ата-эненин балдарынан бери дароо чыгыш керек. Баланы ошол көзөмөлгө алынган органдан уруксаты жок, ал сыртка чыкпаш керек бала.
Ал жерде кимге калтырып атат? Тайнес эң жакын адамдарга гана. Бул эми албетте турмуштун зарылдыгы, баягы жыргаганман жылкычы болупмунбу дегендей, жана экономикалык шарт тиги балдарым чоңоюп атат, барып кичине чоңураак каржы алып келейин, үй бүлө турмуш оңдоюн деп чыгат да. Анан ошол учурда бул баланын биринчи кезекте бала кимге калды? Бала кимдин көзөмөлүндө, шарты кандай, билими кандай, тарбиясы кандай деген маселенин төгөрөгүндө бул мындай ата-эне менен жанагы тиги аңгемелешүү болуш керек. Жок эле дегенде бул мындай таптакыр эле мындай тиги катуу чара эмес, аңгемелешүү болуш керек да. Ал сөзсүз түрдө кимдин көзөмөлүндө, ал министрликтин мына райондук деңгээлдеги бүт силердин органдарыңар бар да, туурабы? Аларда бүт маалымат азыр эми мына өткөндө жанагы миграция бул жакта силерде эмне деп аталат, жанагы тиги элди иш менен камсыз кылуу бөлүмүңөр бар, ошол жерде ошол акыркы мен уккан маалыматтар боюнча балдар жөнүндө бүт статистикалык ошол базага түшөт дейт. Ата-эне чыгып атканда дароо баласы бул эң туура да. Мына азыр эми системага түшүп келатат. Мындан кийин ошол системага түшө турган болсо, ата-эне сыртка чыгабы? Сөзсүз түрдө аларга уруксат берилбеш керек. Качан баласы ыңгайлуу шартта калат. Ошол системага түшкөндөн кийин мына бул дагы бир ошол балдардын укугун, балдардын зомбулукка кароосуз жана беспризорник болуп кетпегенге негизги шарттардын бири ушул болот. Бул жерден азыр мына укук коргоо органдары туура айтып атат. Көпчүлүк балдарды силерге келип түшөт, 3 саат гана кармай алабыз деп атпайсыңарбы? Мындай беспризорник балдарды эми албетте бул шаар жерлеринде көп болуп атат, статистикалык маалымат. Кичи шаарларда, чоң шаарларда ошол балдарды мындай бирден бир күрөшүүнүн жолу ушул да. Анан эми албетте биз балдарды мындай мамлекеттин кароосуна, көзөмөлдөөсүнө алуу үчүн биз мына мыйзамдык деңгээлде жана өзүңөр жакшы айттыңар, балдар жөнүндө кодексте. Бул эми биз жаңы деп атабашыбыз керек. Бул азыр эми өзгөртүүлөр менен жогорку инстанциялардан келип, жогорку кеңешке келсе да бул абдан талкуу болот. Биз ошол кодексти да күтүп атабыз. Анан эми мыйзамдык жактан жогорку кеңеш биз дайыма ошол коомчулуктан кандай проблема болот, биз дароо реакция берип, дароо алып чыгып, ошол тийиштүү органдарга маселени мындай учурунда жеткиребиз. Бул эми баягы эл өкүлү болгондон кийин элдин көйгөйүн жеткирүү биздин албетте бул негизги вазыйфаларыбыздын бири. Убактыбыз өтө аз калды. Жамал айым, жыйынтыктоочу сөз. Мен бардык ата-энелерди чакырып кетет элем. Мыйзамга баш ийип, балдарыңарды жакшы көргүлө. Сиздер чет мамлекетке барып таап келген акчаңыздар арзыбай калат эгерде балдарыңыздарга туура мамиле кыла албай калсаңыздар. Анткени бул өтө маанилүү. Биз бир кылымдын балдарын жоготуп атабыз да, келечек муундун. Анан ушул гукук аталарга, гукук энелерге мен ойлойм, биз уялбастан эле ошол соц тармактарга алардын сүрөтүн чыгарышыбыз керек да. Аларды аяп укугу дегенибиз менен, бирок алар бакпай атат. Алар багыш керек, жоопкерчилигин тартыш керек. Мыйзамдарды катуу иштетишибиз керек. Бакыт мырза, жыйынтыктоочу сөз. Балким сиздерде ушул мындай мамлекеттик орган катары мыйзамдык, укуктук жактанбы бир окуруңуздар кыска болуп атабы иш жүргүзүүгө жыйынтыктоочу сөз. Негизи эле баягы министрлик өзүнүн функциясына жараша тиешелүү мыйзамдарга толуктоолор киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Эми буну айтат элем, бирок көп учурда ошол ата-энени өзүн чакырып кетет элем. Кандайдыр бир учур жагдай болбосун, ошол учурда сөзсүз түрдө бала үчүн жоопкерчилик болгондон кийин сөзсүз түрдө сыртка чыгарыбы, кандайдыр бир көп учурда айылга ата-энесине баланы жөнөтөбү, ошол учурда сөзсүз түрдө мыйзамды өкүл даярдап бериш керек. Ошол эле учурда биздин министрликтин атайын кыскача номер 111 балдар ишеним телефон номери бар. Ошо балдар ишеним телефон номерде бүгүнкү күндө ушул сыяктуу маалыматты топтойт. Ошол эле учурда балдарга кандайдыр бир зордук зомбулук болсо, телефон аркылуу психологиялык жардам берет. Ошол эле учурда кандайдыр бир бала үчүн көйгөйлүү маселе жаралса, ошонун баарын топтоп, кайда тиешелүү мамлекеттик органга перенаправление кылат да. Ошондой учурлар болсо да, ошол сөзсүз түрдө ошо балдарына ошондой ыкчам телефон бар экенин түшүндүрүп, ошол эле учурда ар бир ата-энени балдар үчүн жоопкерчилигин унутпасын деп чакырат элем. Нуржан айым, эми сиздердин албетте укук коргоо органы катары сиздер колуңуздардан келишинче иш кылып атасыздар, бирок бул жерде бары бир бул комплекстүү албетте мамилени талап кылат да, ошол эле коом жаран, ар бир ата-эне
Мен телекөршілер қайрылып кететілем. Бүгінгі күнде мына бізде ешенім телефон бар, 111 балдар ешенім телефон, 112 деген, жана 102 деп. Анан айрым учурларда ошо коомдуу эле жарандарга кайтып кететилем. Эч кандай бир балдарга карата терс мамилелер болуп атса, эч кандай жашыруун эмес, 102ге чалсаңар тез ыкчам тергөө тобу барат деп ишендирип кететилем. Ошол эле учурда баарына айтып кететилем, бүгүнкү күндө ошо милиция тез арада жардам берет, жана ошол эч кандай күнөм салынбастан 102ге чалса, биз ыкчам түрдө жардамга барабыз. Мен да жыйынтыктоочу сөз айтайынчы. Бул эми жыйынтыгында албетте бул абдан мындай бүгүн эле талкуу менен бүтүп калбай турган, бул дайыма талкуудагы, бул жашоо болгон жерде дайыма бул маселе болуп келет. Бирок мен сөзүм аягында айтарым, мыйзамдуу өкүл балага жоопкерчиликтүү ата-эненин көзөмөлүндө болуш керек. Ата-энелер балдарыңарды таштабагыла дегим келет. Рахмат. Биз дагы ушундай маанай менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Албетте бул Камила айым айткандай бир күн айтып же бир саат айтып кое турган маселе эмес. Бул үзгүлтүксүз дайыма түшүндүрүү иштери, ошол эле учурда адам өзүн өзү иштөө деген ата-энелер үй бүлө курууда жоопкерчилик менен үй бүлө куруш керек деген маселелер турат. Муну саат сайын, күн сайын баягы талкууласак дагы аздык кылат. Урматтуу коноктор, дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Келип вактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн эфирге ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен учур маселеси программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү болсун.